Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, эфирде эл сырасын көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы эртең 25 майдан тартап Ош шаарында коомдук транспорт жана башка бир топ тармактар ишин жандантат. Аларга карата көрүлгөн даярдыктар жана алардын иштөө тартиби, мындан сырткары карантин учурунда шаардагы жүргүзүлгөн көрктөндүрүү жана жашылдандыруу жумуштары тууралуу бүгүнкү түз эфирдин алкагында сүйлөшөбүз. Ал эми маектешибиз Ош шаарынын вице-мэри Топчубаев Асылбек Аманович. Асылбек Аманович, саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келиңиз. Айтыңыз марек болсын. Эртең буга чейин сөзүмдүн башында айткандай эле Ош шаарында коомдук транспорт ишин жандантат. Анан ушул каттамдардын иштөө тартиби кандай жүргүзүлөт? Ушул боюнча алга жалпы телекөрүүчүлөргө маалымат берип өтсөңүз, деги эле даярдыктар кандай? Биринчиден саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Ош шаарынын тургундары, урматтуу жалпы эле замандаштар. Мен биринчиден ушул бүгүнкү орозо айт майрамыңыздар менен куттуктап кетмекчимин. Ушул 30 күн туткан орозоңуздар кабыл болсун. 25 майдан баштап биздин Ош шаарында коомдук транспорт Ош шаарында автобус жана троллейбус каттамдары жумушка чыгат. Бул автобус каттам 2 линияда жүрөт. Бул 13 автобус жана 12 автобус. Ал эми ошондой эле троллейбус дагы 2 линияда өзүнүн ишин баштайт. Бул биринчи троллейбус жана экинчи троллейбус. Ал эми кичи автобустарга азыр биз уруксат бере элекпиз. Аны ушул кырдаалга жараша биз дагы кошумча маалымат беребиз. Деги эле алардын даярдыктары, иштөө тартиби, жүргүнчүлөрдү ташуунун жол жобосу боюнча дагы айтып берсеңиз. Жүргүнчүлөрдү ташуунун жол жоболору боюнча биз атайын мэрияда атайын буйрук чыгарганбыз. Бул буйрукта биринчиден санитардык абал норманы сакташ керек. Бул сөзсүз түрдө линияга чыгып жатканда автобус дезинфекциядан өтүш керек. Сөзсүз түрдө ошол автобустун ичинде ошол колду дезинфекциялай турган аппараттар туруш керек. Сөзсүз түрдө андан сырткары айдоочу коргоочу костюм жана маска, перчатки, ошол коргонуучу каражаттар менен баардыгы камсыз болуш керек. Алдан сырткары ошол жүргүнчүлөр сөзсүз түрдө ошол коомдук транспортко чыкканда маска менен чыгыш керек. Андан сырткары ошол автобус жана троллейбустун сыйымдуулугу 60-70%дан ашпаш керек. Башкача айтканда, ошол буга чейин ошол автобустар 70-80-100 адамга чейин ташыган болсо, 25-нен баштап бул автобус троллейбустар ушул болгону 20-30 гана жүргүнчүнү ташып жүрөт. Андан ашык салганга болбойт. Эгерде ушул сиз жогоруда атап өткөн талаптарды аткарбаса, аларга кандайдыр бир чаралар көрүлөбү? Анан ушул коомдук транспорттун ушул карантин учурундагы ишмердүүлүгүн бардыгын мисалы көзөмөлгө алууга кандай мүмкүнчүлүк болот деген суроону бергим келип атат. Бул санитардык норма сөзсүз түрдө биринчи кезекте ушул мекеме ишкананын жетекчисине жүктөлөт. Андан сырткары ушул коомдук транспортту шаар ичинде маек кызматкерлери көзөмөлгө алат. Андан сырткары атайын группалар түзүлгөн. Ал группанын ичинде ошол маек кызматкерлери, ички иштер кызматкери, мэриянын кызматкери жана санэпстанциянын кызматкерлери бир топ мобильный топ болуп, шаардын ичинде ошондой кыдыруу иштерин жүргүзөт. Эгер ошол норма сакталбаса, сөзсүз түрдө айыппул салынат. Чоң рахмат. Биздин телекөрүүчүлөрдүн эсине салып өтөйүн. Ардактуу замандаштар, сиздер Ош ТВ телеканалында эл сырасын көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына көрүп жатасыздар. Биз түз эфирде иштеп жатабыз. Биздин катара кошулууга сиздин дагы мүмкүнчүлүгүңүз бар. WhatsApp номерибиз иштеп жатат. Ошол жактан сурооңузду берсеңиз болот. Мындан сырткары түз эфирде дагы биздин телефондорубуз иштейт. Анан Асылбек Аманович, ушул дүйнөдө болуп жаткан бул дүйнөлүк пандемия сиз жетектеген тармакка бир мындай өзгөчө бир таасирин тийгизгендей болду да. Ушундай кырдаалда коммуналдык кызматтардын ишмердүүлүгүнө токтолуп өтсөңүз жакшы болот эле. Ушул өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал учурунда дагы өзгөчө ушул көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери дагы тынымсыз жүргүзүлүп аткандай болду. Бул багытта жасалган аракеттерге токтолуп өтсөңүз. Албетте, бүгүнкү күндө дүйнөдө жүрүп аткан ушул COVID-19 вирусу башталгандан бери биздин Ош шаарында дагы ушул карантин жарыяланган. Андан сырткары ушул өзгөчө кырдаал жарыяланган.
ошол убакыттан бери биздин коммуналдык чарба кызматкерлери элге кызмат көрсөтүү үчүн тынымсыз аткарып келет. Себеби бул чарба кызматкерлери шаарда ушул шаардык жашоочулардын күнүмдүк турмушуна кызмат көрсөтөт. Андыктан күнүмдүк турмушу бүгүнкү күнгө чейин тынган жок. Ошондуктан бул мекеме ишканалар бүгүнкү күнгө чейин тынымсыз иштеп келди. Сөзсүз түрдө бул карантин сөзсүз түрдө ушул чарба кызматкерлеринин мекеме ишканаларга таасирин тийгизди. Бул биринчиден ошол көбүнчөсү мекеме ишканалар хозурасчетный болгондуктан ошол төлөмдөрдүн эсебинен бул мекеме ишканалар иштеп келет. Ошол төлөмдөр бир кыйла кечиктирилип, кыйла маселелер жаралды. Аны биз мэрия тарабынан кээ бир ишканаларга ушундай көмөк көрсөтүп атабыз, акча жагынан дагы жардам берип атабыз. Биз ойлойбуз ушул карантин бүткөндөн кийин ошо төлөмдөр кайра ордуна түшөт деп. Чоң рахмат. Жанагы эле суроону кайра кайталагым келип, ушул көрктөндүрүү жана жашылдандыруу багытындагы аткарылган жумуштарга дагы токтолсоңуз болот. Жакшы болот эле, анткени ушул карантин учурунда шаардагы ушул көрктөндүрүү жашылдандыруу иштеринен сырткары сейил бактарды оңдоп түзөө иштери дагы жакшы колго алынгандай болду. Бул багыттагы туура. Себеби бизде ушул карантин ушул жазга маал марттын башында башталды. Ал мезгилде сөзсүз түрдө биздин көрктөндүрүү жашылдандыруу комбинатынын иши күчөйт. Андыктан ал комбинаттын ишин бир күн дагы токтоткон жокпуз. Себеби бул жаз айларында ушул шаарды көрктөндүрүүгө өз убакыт чектелүү болот. Андыктан ал убакытты биз туура пайдаланышыбыз керек. Анын үчүн биз ошол санитардык нормаларды сактоо менен иштеп келдик. Башкача айтканда ошол шаарда көрктөндүрүү иштери өзүнүн графигинде жүрдү. Бардык пландаган иштер аткарылды. Бүгүнкү күнгө чейин ошол миллиондун тегерегинде гүлдөр эгилип бүттү. Биринчи керек болсо биринчи потоктор эгилип, экинчиси кайра эгилди. Мына жок азым гүлдөр эгилген. Эрте жазда тилекке каршы ошо карантин маалында элдер жакшы көрбөй калды. Бул гүлдөрүбүздү кайра өзүнүн жашоо убактысы бүткөндөн кийин алардын ордуна кайра дагы гүлдөрдү эктик. Андан сырткары ушул эл сейилдөөчү бактардын бардыгын ошол ооруп тазалоо иштерин даярдап, биз ушул элдерге даяр кылып бүгүнкү күндө кармап отурабыз. Бирок тилекке каршы азыркы бүгүнкү күндө ошондой коомдук жайларга уруксат жок. Ошондуктан азыркы күндө парктар дагы ошо карантинде турушат. Рахмат. Мен ушул WhatsApp аркылуу бизге телефон чалбоого чакырат элем замандаштарды. Бул жактан SMS билдирүү гана узатыңыз. Түз эфирге байланыштыруучу бизде атайын телефон номерибиз бар. Ошол жактан түз эфирге бизге келсеңиз болот. Анан Асылбек Аманович, ушул сиз жетектеген тармакка бул ушул дезинфекциялоо иштерин дагы сиздерге жүктөлгөн. Карантин учурунда өзгөчө абал, өзгөчө кырдаалда бул жумуштар сиздер тараптан дагы аткарылып атты. Бул жумуштар бүгүнкү күндө кандай уланып атат? Ушуга да токтолуп кетсеңиз жакшы болмок. Шаарды дезинфекциялоо боюнча бир канча жумуштарды алып бардык. Бүгүнкү күнгө чейин мен жалпылап айтып кетсем, ушул имараттардын ичин 450 000 метр квадраттан ашык имараттардын ичин дезинфекциялоо иштери жүрдү. Андан сырткары 300 000ден ашуун ушул сырткы имараттардын сыртын дезинфекциялоо иштери жүрдү. Андан сырткары 500 000ден погонометрден ашык жол дезинфекция болду. Буларды биринчиден биздин ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинин оштогу башкармалыгы иш алып барды. Андан сырткары ошо станциябыз бар. Ал иш алып барды. Санеп станция дагы иш алып барды. Андан сырткары бизде ошол ыктыярчылар көп жардам берди. Буларды атын атап кетсек, Ихлас спорт клубу, Кыргызстан жаштар ынтымагы, Изюм рестораны, ушул мекеме ишканалар бизге түздөн түз ушул дезинфекциялоо иштерине өтө чоң жардам көрсөттү десем болот. Бүгүнкү күнгө чейин ушул көп кабаттуу үйлөрдүн подъездери бардыгы дезинфекциялар болуп өттү. Балдар ойночу жайлар дагы өттү. Бул дезинфекциялоо иштери майрам дем алыш күндөрүнө караган жок. Мына бүгүн дагы ушул МЧСтин оштогу башкармалыгы бүгүн дагы мына бизге отчет берди. Ушул кайсы жайларды дезинфекциялоо болуп атат.
Ал эми такай дезинфекциялоо иштери булар ушул карантин маалында бизде Тешик-Таш базары иштеп атты, Оптон базары. Ошол жерде күнүгө дезинфекциялоо жасап атабыз. Андан сырткары ушул чоң супермаркеттердин алдыларын күнүгө дезинфекциялоо иштери жүрдү. Демек көп чогулган банктын алдылары, ошол аптекалардын алдылары, кыскасы адам көп чогулган жерлер такай дезинфекциялоо иштери жүрүп атат. Чоң рахмат. Асылбек Аманович, биздин катара кошула турган бир телегөрүүчүбүз бар экен, кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Тилекке каршы бизде техникалык себептерге байланыштуу байтор байланышыбыз болбой калды. Кайрадан бизге байланышка келсеңиз болот. Биздин экран астында көрүп турган телефон номерлери аркылуу түз эфирге келиңиз. Ал эми WhatsApp номер аркылуу SMS билдирүүңүздү калтырсаңыз болот. Асылбек Аманович, жанагы кайра эле ушул коммуналдык кызматтар темасына кайрылгым келип атат. Сөзүңүздүн башында үстүртөн айтып өттүңүз. Коммуналдык кызматтарды төлөө карантин учурунда кандай жүргүзүлдү? Кандайдыр бир жеңилдиктер дагы жана аларды төлөө мөөнөтү узартылганы дагы айтылган болчу? Туура. Ал боюнча өкмөттүн токтому чыккан атайын. Ушул карантин учурунда коммуналдык кызматтарды төлөө боюнча отсрочка берүү же болбосо ошол карантин бүткөнгө чейин ушул төлөө коммуналдык кызматтын акысын төлөбөгөн болсо ошонун үстөк пул кошулбайт деген ошондой атайын токтом чыкты. Ошонун негизинде биз дагы ушу коммуналдык төлөмдөр боюнча биз ушу элдердин төлөөсүнө эч кандай үстөк пул коюлган жок. Орусча айтканда пеня коюлган жок. Бирок ошонун негизинде биздин коммуналдык ишканалардын ошол чогулткан акчалары кескин төмөндөп кетти десем болот. Буну факт менен айтсам, март айында Ош тазалык муниципалдык ишканасында планга 11 миллион коюлган болсо, болгону 5 миллион акча гана чогулду. Ал эми апрель айында 10,5 миллион план коюлган, бирок тилекке каршы болгону 1 миллион сом акча чогулган. Ошол эле учурда Шаар суу канал муниципалдык ишканасы март айына 18 миллион план коюлган, чогулган 17 миллион болду. Ал эми апрель айында 16 миллион план коюлган, бирок тилекке каршы чогулган акча болгону 5,5 миллион сом гана түздү. Албетте бул ишканаларга өзүнүн терс таасирин тийгизет, бирок жана жогоруда айтып кеттим, бул боюнча маселени биз мэрия тарабынан жардам берип, көмөктөшүп чечип атабыз. Чоң рахмат. Биз болсо программабызды ала каралантабыз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, ушул WhatsApp аркылуу бул эми сиздин тармагыңызга тиешелүү суроолор эмес экен, бирок жооп берүүгө аракет кылат окшойсуз. Мен жалпылап айтып өтө берейин. Ушул гуманитардык жардам боюнча сураган телегөрүүчүлөрүбүз бар экен. Ар бирине токтолбой эле мындай жалпылап өзүңүз маалымат берип өтсөңүз. Гуманитардык жардам боюнча ушул 2 айдын жүзү болуп калды карантин киргенден бери. Биздин Ош шаарында жалпысынан айтып кетсем 368 тонна un, 81 тонна макарон, 63 тонна өсүмдүк майы, 69 тонна күрүч, 68 тонна кум шекер, 45 тонна картошка, 800 килограмм эт ушул гуманитардык жардам катары берилди. Булардын бардыгын жеке ишкерлердин спонсорлору, мамлекет тарабынан берилген, мэрия тарабынан берилген бардык гуманитардык жардамдарды кошуп айтканда. Жана ошондой эле 60,245 адамга жардам көрсөтүлдү. Жана ошондой эле ушул учурдан пайдаланып айтып кетсем, бизде бүгүнкү күндө дагы ушул гуманитардык жардамдар даяр. Азыр бүгүнкү күндө ушул 2,5 миңдин тегерегинде гуманитардык жардам даярдап койгонбуз. Ушул кырдаалга жараша муктаж адамдарга бүгүнкү күндө берип атабыз. Ушул бизде мэриянын ушул түз телефон номерлери бар. Ушул учурдан пайдаланып жазып алсаңыздар болот. 55384. Бул номерге звонок кылып, ушул эгер муктаж болсоңуздар, ушул номерге дарегиңиздерди, телефон номериңиздерди таштасаңыздар, биз ошол муниципалдык аймактык башкармалык аркылуу сиздерге ошол гуманитардык жардамды жеткирип беребиз. Андан сырткары, эгер бул телефон менен байланыша албасаңыздар, өзүңүздөрдүн муниципалдык аймактык башкармалыктын башчыларына, ошолордун кызматкерлерине дагы кайрылса болот.
ошолор аркылуу дагы ошол гуманитардык жардамды алса болот. Чоң рахмат. Бизде болсо телегөрүүчүбүз байланышта бар. Кабыл алып көрүүгө аракет жасайлы. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду берсеңиз болот, өзүңүздү тааныштырып. Саламатсызбы? Тилекке каршы байланышыбыз болбой калды көрүнөт. Анда ушул дагы бир телегөрүүчүбүздөн келген суроону сизге узатайын. Асылбек Аманович, Ош шаарынын тургуну Токтогул деген биздин мырзадан келген суроо бар экен. Эртең базарлар ишке кирсе, мекеме ишканалар иштесе, троллейбус менен автобус элди тейлөөгө жетишеби деген суроосун калтырыптыр. Токтогул мырза өтө туура, жөндүү суроо берди. Туура. Бүгүнкү күндө биз ошо шаардын ичинде 2 линияга автобус, троллейбус 30-дун тегерегинде биздин автобус бар, 30-дун тегерегинде троллейбус бар. Бардыгы линияга чыгат, эртең мененки саат 7-ден кечки саат 8-ге чейин линияга чыгат. Бүгүнкү күндө ушул кичи автобустардын линияга чыгарбабыз уруксат берилбегенин себеби биринчиден биздин мэриянын өзүнүн жарандык коргонуу штабы бар. Анын чечими ушундай чечим чыгарып бердик. Азырынча ушул кырдаалга жараша токтотуп туралы деп. Экинчи айтсам, ушул биздин Ош шаары бүгүнкү күндө карантинде турат. Ош шаары карантинде турат. Ош шаарынын четинде 8-дин тегерегинде блокпосттор коюлган. Негизи өзү шаарга иши жок, мындай жөн жай шаарга кирбеш керек да райондончу. Себеби карантин бүтө элек, бүгүнкү күнгө чейин эгер зарыл иши болсо шаарга кириш керек. Мына ошол себептен кичи автобустардын жүрүү графиги 60-70% ушул шаардын четинен катташат. Себеби алар ушул райондун четиндеги, шаардын четиндеги райондон айылдарынан келет, ошол биздин шаардын ичиндеги каттаган маршруттар. Анын ошол блокпостторду кесип өтүү маселеси дагы жаралып калат. Себеби азыр көрүп атасыздар, ошо шаарга кирип атканда блокпосттордо бир кыйла ошол жолдордо очередь болуп калып атат. Андыктан ал дагы ошол кичи автобустарды биз жүргүзсөк, ошол жерде очередь күтүп турганга дагы туура келип калат. Андан сырткары ошо райондогу элдерди шаардын ичине ташуу коркунучу дагы бар да. Ошондуктан биз ушундай чечимге келдик. Ушул 1-июнга чейин жылдырып туралы деген чечимге келдик. Эгер ушул кырдаал ушу туруктуу сакталса, сөзсүз түрдө биз аларды дагы кое беребиз. Ал эми экинчиден азыр жүргүнчүлөрдүн саны мурдагыдан аз. Себеби бүгүнкү күндө бардык университеттер, студенттер шаарда жок. Бардык окууларын токтоткон, аралыктан окуп атышат. Андан сырткары мектеп окуучулары дагы бүгүнкү күндө мектепке барышпайт. Алар дагы аралыктан окуп атышат. Андыктан жүргүнчүлөрдүн саны мурдага караганда азыр бир кыйла аз болот деген. Чоң рахмат. Ушул сиздин сөзүңүздү улай WhatsApp'тан базар иштеп баштайбы, кафе иштеп баштайбы деген ушундай жалпыланган суроолор бар экен. Эгерде сизде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, эртеңден баштап кайсы ишканаларга уруксат берилгени боюнча дагы жалпылап телегөрүүчүлөргө маалымат берип өтсөңүз жакшы болчу да. 25 майдан биздин Ош шаарында кийим-кечек саткан базарлар иштеп баштайт. Тагыраак айтканда, Келечек базары, биздин центральный борбордук базар иштеп баштайт. Андан сырткары коомдук тамактануучу жайлар, кафе, ресторандар иштеп баштайт. Бирок ошол кафе, ресторандардын 50ден ашпаш керек. Сыйымдуулугу 50 адамдан ашык тейлөө көрсөтпөш керек. Сөзсүз түрдө санитардык норманы сактоо менен. Ошолор бардыгы эртең 25 майдан баштап ишке кирет. Чоң рахмат. Кайра эле ушул сиз тейлеген коммуналдык кызматтарга токтоло турган болсок, ушул карантин учурунда дейбизби, азыркы кырдаалда көп кабаттуу үйлөрдүн сыртын актап сүрдөө иштери кандай колго алынды, кандай улантылды деген суроону бергим келип атат. Бул багытта жасалган жумуштарга токтолсоңуз. Чындыгында ошол актап сүрдөө иштери карантин маалында бир кыйла солгундап калды. Себеби биз дагы ошол элдердин коопсуздугун, ошол кызматкерлердин коопсуздугун эске алдык. Мына ушул карантин бүтүшүнө биз бул үйлөрдү актап сүрдөө иштерин күчөтөбүз. Чоң рахмат. Негизи ушул бизге бөлүнүп берилген убакыт дагы акырындап соңуна чыгып баратыптыр. Асылбек Аманович, анда программанын соңунда сизге эркин микрофон берейин. Балким программанын жүрүшүндө айта албай калган ой пикириңиз, жалпы биздин телегөрүүчүлөргө кайрылууңуз болсо, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта алсаңыз болот. Рахмат.
Урматтуу Ош шаарынын тургундары, мен дагы бир жолу сиздердин ушул Ороз айт майрамыңыздар менен куттуктайын. Жана ошондой эле ушул бүгүнкү күндө ушул кырдаал дүйнө жүзүндө кырдаал турукташ элек, бардыгыңыздар көрүп атасыздар. Ошол эле маалда биздин Кыргызстанда дагы күнүгө мына вирустар аныкталып атат. Андыктан ушул мүмкүнчүлүккө жараша ушул шаардыктарды чакырып кетет элем. Ушул жумушу жок болсо шаарда ушул үйүңүздөрдөн чыкпаганга чакырып кетет элем. Мына айт күндөрү көрүп атасыздар, шаарда ушул бири биринкине барып айттоо, же болбосо ушул өтүп кеткен инсандарга айттык өткөрүү дагы биздин ушул салтка сиңип калган экен. Бүгүнкү күндө ошондой нерселер дагы катталып атат. Мен ошолор чакырып кетет элем. Ушул азыркы маалда ошондой нерселерди токтотуп турууңуздарды суранып кетет элем. Жалпы эле ушул биздин шаардыктарга сабырдуулукту каалайм. Кудай бурса ушул убакыт менен биз ушул ооруну жеңебиз деген ойдобуз. Албетте бүгүнкү күнгө чейин бизде ушул өкмөт тарабынан, медицина кызматкерлери тарабынан, жалпы эле ички иштер министрлиги, жергиликтүү бийликтер тарабынан бир кыйла иштер аткарылды. Ушул ооруну жайылтпоо максатында көп иштер аткарылды. Мен ойлойм ушул иштердин аягына чыкканга ушул элдерден суранып кетет элем. Сиздер дагы ушул жардам кол сунсаңыздар жакшы болот. Асылбек Аманович Андаске чоң рахмат. Атайын убактыңызды бөлүп, бизге ушундай маанилүү маек куруп бергениңиз үчүн ишиңизде ийгиликтер болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ош ТВ телеканалынын эл сурасын көрсөтүүсүнүн алкагында бүгүнкү программага ортоктош болдуңуздар. Бүгүн болсо бизде конокто Ош шаарынын вице-мэри Топчубаев Асылбек Аманович болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эфир аркылуу амандыкта көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Айтыңыздар, маарик болсун.